Дарыгер комдун катыр барктуу адамы. Дарыгерлик жан дүйнө тазалыгын талап кылган эң асыл, гумандуу жана ардактуу кесип. Миңдеген бейтаптардын илдетин дарылап өмүр берген дарыгерлер болуп саналат. Дарыгерлик тармагында 22 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Эсенбай Абдышев кесиби тууралуу баян куруп берди. Негизги максатым врач болуу болчу, анан бирок врачтыкка ошо биринчи баягы окуу жайдан баштайм, жеңил болот деген ой менен ошо Караколдук Пржевальскийдеги окуу жайын тапшырып, аны бүтүп, анан медбрат болуп, аны иштеп ошондон баштадым. Ошондо ошо эки врач дагы бир чоң түрткү берди, что врач болгонго дагычы. Кыргыз медициналык институтуна келип тапшырдым. Тапшырып ошондо айга өткөндөн кийин ошо дарылоо факультетине өттүм. Ошону бүт ошону окуп аткан убакта бизден бир топ эле как раз ошол убак баягы 92-93 жылдар Союз тарап элдердин мындай бир жашоо деңгээли бир аз төмөндөп, өгүл завод фабрикалардын баары жабылып, элдердин баары эле бизнеске өтүп аткан убакыт болуп калган болчу. Анан ошого карабай эми биз баягы врач болом деген ой менен эле ошо окуу жайды окуп бүттүк да, биз менен кошо окуган бир топ, мисалы үчүн биз киргенде, биринчи курска киргенде 13 бала бир группада болчубуз. Бүткөндө ошол биринчи курстан 6 курска чейин окуган 6-9 эле бүттүк. Калгандары болсо кайра 6 бала кийин 3-4 курстан келип кошулган балдар болду да. Ошол баары эле эми экинчи курска чейин баягы чындыгында окуй албай кеткендер болду да. Калгандары бир 2 жолу окуй албай кетти. Калган 3-4 ошо теги биз бизнеске кетебиз деп бизнеске кетип калышты да. Биякта эң биринчи жетекчим Мамед Маекевич, Жапар Турсуналиевич Бектуров, Дүйшөн Темирбекович Саргаевтар биякта болгон үчүн, анан мен дагы ошо баягы илгерки үмүтүм хирург болом деген үмүт менен эле бул улуттук хирургияна келип, ошол хирургиянын ординатору болуп калдым да. Медицинанын эң эле эмеси, оору бул хирургия да. Адамдын өмүрү ошо биздин скальпелден учунда эле болот да. Ошол биз туура эмес, биздин кыймыл, хирургтардын туура эмес кыймыл аракети, биздин Мамед Маекевич айтат да, ошо башың менен колуңдун айкалышы экөө бирдей иштеш керек. Башың да иштеш керек, колуң да иштеш керек. Когус башың иштеп, колуң иштебесе, анда деле хирург боло албайсың да. Если колуң иштеп кетип, башың иштебей калса, анда обязательно сөзсүз түрдө анда оорулуу үчүн бул зыян болуп калат да, бейтаптар үчүн. Анан ошол колу менен баш айкалышып хирургтар иштеш керек. Өтө оор, өзгөчө биздин улуттук хирургия борбору бул деген кечиктирилгис хирургия. Бул жака деген ошо жалаң курч кармаган аппендицит, курч кармаган өттүн оорулары, жанакы атылып, бычак сайылып келгендер бизге көп түшөт. Ар кандай кровотечениялар, кан агып, аргача ашказаны канайт, аргача ичегиси канагандар. Ошол бизге ушул эң эле баягы орустарча айтканда среди полного благополучия кармап калган оорулар ошо кырсыктар менен келишип түшөт. Ошон үчүн тез ойлонуп турбай, кандай кылам, эмне кылам дебей, ошого тез даяр болуп туруш керек да. Эки дос ичип отуруп, теги досун чоң бычак менен сайган экен. Сайганда ошо колун мындай тозо койсо, ошо бул колунда кесип жүрөккө кирген экен. Жүрөктү баягы сквозной деп коет, бир жагынан тешип бар жагына чейин өтүп кеткен да. Ошол операция болду, ошону алып келишти. Ошо давлениеси жок, срочно деди. Эми Алла Таала сактайм десе сактайт экен да. Ошол убакта биздин операционный дайындап, биз башка бир больнойду операция столуга жаткызалы деп даярдап турганбыз. Бүт баары жуулуп, даяр, баарыбыз камданып турганбыз да. Ошону алып келип калды. Түз эле операционныйга алып кирдик, жаткырдык. Давлениеси жок, уже өлүп келди да. Мындайча айткандачы, клинический смерть менен. Анан ошо көкүрөгүн ачып ийдик. Ачып эле мен как раз жуунуп тургам операцияны. Ошону ачып эле карасак, ошо жүрөгүн тешип кеткен экен. Кан шорулдап агып, уже кан деле өп калбай калган экен. Анан ошо жүрөгүн тигип, ошол оорулуу сакайып
Анан ошо эң эле кызык жери ошол сакайгандан кийин 4 күндөн кийин ал ооруканадан качып кетип калды да. Ошо 4 күн ичинде ошо эң эле оор операция ошо болчу. Андан кийин Боореки Таш төбө азыр мурдакы Воронцовка айылынан 20 жаштагы баланы алып келди. Ошону күзөттө дежурстводо болчубуз. Анан ал болгарка менен отун таарайм деп болгарканы кармап алып колуна. Отун таарыганда болгарка мындайынан ичин көздөй чимирлип туруп, табарсыктан өйдө карай көкүрөк немесине чейин бүттү, тиги аркы ички органдардын баарын экиге бөлүп кеттир да. Ошол негизги баягы толто деп коет, аорта, брюшной аорта ошого тийбептир. Калган ичегилердин баарын туурап, жоон чеги, ички чеги бүт туурап, бөтөрат эле бөлүп эле ашказанды экиге, анан боорду экиге бөлүп кеттир да. Анан ошону мен ошо 5 саат операция кылдым. Ошо бир топ ошо ичегилердин баарын кайра кошуп, ашказанды кайра кошуп, боорду кайра кошуп. Ошо бала аман-эсен сакайып азыр чуркап жүрөт эми. Ошол бир эме болду да. Эми баардыгын эле сураганы канабаптырбы дейт да. Эми канап келди шаркылдапчы. Ал бала дагы эми Кудай айтып атпайбы, Кудай өмүр беремсе берет экен да. Ошол Воронцовкада экен, анан ошондо кошунасына бир көмүр чүрүп, отун чүрүп бирөөлөр келип калды да. Ошолор көрө коюшуп, машинесине ошол эмесин машинеге салып алып туруп эле анан биякты көздөй алып келиштир да. Канап, канжырап атат, ичегисини баары тыштап чубалып жүрөт, ушундай да эми. Азыр хирургиялык ыкмалар бизде баягы традиционный деп коет, мурдакы биз ачып, кесип жасаган. Анан дагы азыр заманбап лапароскопия деп коет, элдер айтат лазер деп. Ошону менен дагы мен ошол эки түрү менен тең иштейм. Эки түрү менен тең иштейм. Азыркы убакта ошо лапароскопиялык аппарат менен дагы иштеп атабыз. Ошо операция кылып атабыз. И мындай кесип дагы традиционный ошондой операцияларды жасап атабыз да. Дарак бир жерден көгөрөт дегендей эле бир кесипти аркалап ошону менен иштесе, ошонун үзүрүн көрөт экен деген чын экен да. Баягы койгон алдыга койгон максат бул элдин ден соолугун сактап, элдин баягы ошол ооруп келген адамга бир жардам кылсак деген ниет болчу. Ошол нерсеге жеттик. Элдердин көптөгөн элдер алкыштарын айтып, баталарын берип, ошол эң негизги жетишкендик деп ойлойм да. Дарыгерлер күн сайын бейтаптардын жана алардын жакындарынын көз жашына күбө болуп келет. Бирөөлөрү жан чататпаган оорудан, бир катарлары кубанганынан ыйлайт. Бейтаптардын дартына шыпа тапкан дарыгерлерибиз аман болсун. Наргиза Казакбаева, Асель Роман.